Assalamu alaikum. Pomidorдун уругун сразу ящикке сеппестен ушундай кассетага же болбосо ушундай кулёкка уругун бирден чыдап өстүрүп алсаңар болбойбу, пикировка кылып убакытты чойбостон деген суроо болот. Ошого жооп. Биз бул помидор көчөтүн уругун январдын 14, 15, 17сине чейин урук тыштаганбыз. Ушул ящикке 500дөн 10 миңдей көчөт тыштаганбыз, урук тыштаганбыз. Эгер 10 миң урукту мына стаканга бирден эксең, ушундай площадь. Бул жерде 8,5 миң көчөт бар. Ушундай площадьты 26-30 градус, 26 градустан 30 градуска чейин жылуу кармаш керек. 4 күн, 5 күн урук чыккыча. Керек болсо 1 жума жылуу кармаш керек. А бул жерде 30, 25-30 градус жылуу кармаш бул өтө кымбатка түшөт отопление жактан. Ошон үчүн бул ящикке биз 500дөн себебиз. Мына 500 миң, 1,5 миң, 2 миң, 2,5 миң ушул эле ящикте ушундай урук өсүп, ушундай өзүнү оңдоп алгандан кийин буну пикировка кылабыз. Пикировкадан кийин уже 17, 18, 25 түшүп кетсе, түнү 14 градуска чейин түшүп кетсе дагы коркунучтуу эмес. Ошол расходдон качасыз. Январь ичинде жылуу кармаш өтө кыйын маселе. Ошон үчүн эле ушундайга себилет. Эгер мынандайга сепсең, ушундай чоң поле керек, же болбосо мынандай кассетага кылсаң деле, бул деле көп местен элет. Бул жерге 200 дана урук батат. 10 миңта көчөт үчүн даярдай турган болсоң, ал чоң жер болот, аны 30 градус кармаш, ал деле кымбатка түшөт. Ошон үчүн ушуга отургузабыз. Bundan пикировка кылып алабыз. Пикировканын пайдасы мундагы ок тамдын бузуп, мына көчүргөндө тамырлар үзүлөт. Ок тамырларчы. Анан бул стресске түшөт, бул жагы көчүргөнүңдө. Стресске түшүп, өзүдөн дагы тамыр чыгарат. Тамыр чыгарып, анан өсүп, тамыр системасы дагы эм жакшыланат. Ошон үчүн 60 күндө даяр болот. Жакшы тамыр система жазда, мартта күн ысык болгону менен жер зак муздак болот. Жерге түшкөндө көп стресс болбой, бул өсүштү дагы улантып кетет дальше. Мынандай кассетага деле кылса болот. Кимде мүмкүнчүлүк болсо ушундайга кылып, чоңураак жерде ошо 26-30 градус ысык жылуу кармап, мындан кийин чоңураак кассетага пикировка кылып көчөт даярдаса болот. Бирок биз расходдон качыш максатта ушундай ящиктерди жасайбыз. Ошо кичинекей бир 2 квадрат жерде урукту өндүрүп алабыз. Анан аны ушундай чоң болгон 15 метр, 4,5 метр узун 15 метр көчөтканага жайып таштайбыз. Ушул жерде 22, 20, 25, 22 же 14 градуста сактайбыз. Азыр мына 26 градус ысык түндө. Идеальный температура.